Саламатсыздарбы? Эфирде узап бараткан апта ичиндеги негизги жаңылыктарды баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жергиликтүү кеңештин депутаттары күчтүү болсо, мамлекет кубаттуу болот. Алдыдагы шайлоодо эл кимге добуш бериш керек? Ишкерлер күчтүү болсо, элибиз бай болуп, турмуш оңолот. Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасына 65 жыл. Кыргыз футбол биримдиги өлкө чемпионатында ойногон командаларды көбөйтүүгө белсенүүдө. Бишкекте улуттук футбол академиясы ачылды. Президенттин жарлыгына ылайык ушул жылдын 17 ноябрында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Буга байланыштуу саясий жарыштын алдындагы үгүт иштери учурда шаардык кеңеште башталса, ал эми айылдык кеңештин депутаттарыныкы 28 октябрда башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиргендей, шаардык кеңештеги мандаттын саны 993 болсо, ага 5000ден ашык талапкер аттанган. Ал эми айылдык кеңеште 5381 мандат болсо, ага 10400 жаран талапкерлигин көрсөткөн. 33 шаардык кеңешке катышуу үчүн жалпы 39 партия аттанса, алардын тизмесинин 36%га жакынын аял талапкерлер түзөт. Шайлоо демекчи, аламан жарышка аттангандар жана болочоктогу депутаттар үчүн бул ирет талаптарда татаалдашкандай. БШК маалымдагандай, добуш сатып алуу катталса, талапкер тизмеден четтеп, ага партия аралашкан болсо жоопкерчилиги каралары айтылды. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы сөзсүз жогорку билимдүү болуусу талап. Бирок саясий өнөктүктө шайлоочулардын активдүү болуусу да маанилүү. Кайдыгерликти токтотуп, жок дегенде баарына каршы добуш болсо да берүүсү керек. Анткени жергиликтүү кеңештин депутаттары күчтүү болсо, мамлекет кубаттуу болот. Мындан улам талдоочулар алдыдагы саясий жарышта партиялардын популисттик убадаларын эмес, саясий табиятына көңүл бурууга чакырышат. Алдыдагы саясий өнөктүк боюнча адистер кандай пикирде? Кененирээк алдыдагы материалда. Президенттин жарлыгына ылайык ушул жылдын 17 ноябрында Кыргызстандагы жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Саясий жарыштын мыйзамына ылайык учурда шаардык кеңештердин үгүт иштери жүрүп жатса, 28 октябрда айылдык кеңештин саясий өнөктүгү башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев билдиргендей, 33 шаардык кеңешке 39 партия ат салышууда. Шаардык кеңештеги мандаттын саны 993-тү түзсө, ага 5000ден ашык талапкер аттанып, бул бир мандатка 5 адамдын талапкерлиги көрсөтүлдү дегенди билдирет. Ал эми айылдык кеңеште жалпы 5381 мандат болсо, ага 10400 жаран талапкерлигин көрсөткөн. Шаардык кеңешке аттангандардын тизмесинин 36%га жакынын аял талапкерлер түзөт. Ушу тапта Боршайкомдун жалпы 56 аймактык комиссиясы иш алып барып жатса, шайлоо күнү 2438 участкалык комиссия иш алып барат. Быйыл жаңы ыкма кирип атат шайлоо тартибине. Ошо аралыктан добуш берүү. Бул биздин жанагы ички мигранттарга, студенттерге шарт түзүп берүү, ошо добуштарын берүүдө. Жалпысынан республика боюнча 10 шайлоо тилкелер ачылган. Бул аралыктан добуш берүү боюнча Бишкек шаарында 4, анан ар бир областтын центринде бирден участоктор. Ал боюнча биздин шайлоочулар ошол 1 ноябрга чейин тизмеге катталыш керек. Ушул аралыктан добуш берүү боюнча электрондук түрдө да кирсе болот. Тизме gov.kg деген бар, ал жерде жанагы шайлоочунун кабинети деген бар, ошого кирип ал жерден да катталып алып, кийин 17 ноябрь күнү өзүнүн добушун берсе болот. Учурда шаардык кеңешке аттанган саясий партиялар калааны өнүктүрүүнүн, бир катар социалдык экономикалык маселелерди чечүүнүн жолдорун сунуштап, элге жаккан кооз сөздөр жазылган программаларын жарыялап өздөрүн тааныштырууда. Алардын катарында көп жылдык тарыхы бар партиялар болсо, айрымдары жаңы түзүлгөн. Саясат талдоочу Тимур Саралаев Бишкек шаардык кеңешке ат салышып жаткан партияларга саясий партиялык табияттан алысыраак деген баасын берет. Анткени басымдуусу бизнес, ассоциация же корпорацияга көбүрөөк окшош дейт. Кээ бир партиялар бар, мисалы бир топ убакыттан бери, жок дегенде 1-2 созывтан бери саясий процесстерде жергиликтүү деңгээлде, ошол эле кезде республикалык деңгээлде катышып жүргөндөр. Алар айрымдары жогорку кеңеште бар. Мисалы аны ынтымактуу деп айтсак болот.
шаарда дагы катышкан тажрыйбасы бар. Бул мисалы ошол эмгек. Бул эки партия менимче азыркы күндө жаңы пайда болгон партиялардан караганда кичине мындай бир туруктуураак, алардын дагы программалык базасы дагы артыкчылыктары бар деп айтса болот да. Ал эми алардан тышкары дагы башка партиялар бар, аттарын өзгөрткөн да. Айрым партиялардын программасында сунуштап жаткан аспекттери азыркы саясий кырдаалга туура келбесин. Ал болгону популисттик чакырыктардын бири болгондуктан шайлоочулар баа берерде саясий партиялардын табиятына көңүл бурууга чакырды. Шайлоо ачык жана так өтүүсү мамлекет тарабынан кепилденгени менен талапкерлер менен шайлоочуларда чоң маселе жаралып келет. Бул туурасында айткан саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков буга Бишкек шаардык кеңеште көп жылдан бери депутаттык мандатты ээлегендердин балдары, туугандары кайра эле жарышка аттанып жатканын мисал келтирет. Мындан улам бийлик саясий иллюстрацияны жергиликтүү кеңештен башташ керек деген пикирде. Саясий тазалоону жана иллюстрацияны ушу жергиликтүү кеңештен баштоону мен суранып кетет элем. Мүмкүн болбой калды. Мына Бишкек шаардык кеңешти карап көрсөңүздөр, мына азыркы тизмени карап көрсөңүздөр, 15-20-25 жылдан бери ушул жактан чыкпай отурган паразиттер бар. Мамлекетти талкалаган, шаарыбызды талкалаган адамдар бар. Мына ошолордун бардыгын саясий тазалоо жана иллюстрация кылуу зарылдыгын мен президентке дагы, Ташиев мырза дагы айткым келет. Себеби бизде административдик территориалдык реформа жүрдү. Андыктан талапкерлердин тизмесин кылдат караш керектигин кошумчалады. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев жергиликтүү кеңештин депутаттары күчтүү болгон учурда гана мамлекет кубаттуу болоорун айтат. Буга бир канча өнүккөн өлкөлөр мисал. Канча күчтүү болсо, мамлекет Кыргызстан ушунча күчтүү болот. Анан бул биздин кыргыздын менталитетине туура келет. Эсиңердеби, мисалы үчүн биздин кылымдык тарыхыбызда кимдер күчтүү болгон? Айыл күчтүү болгон да. Ар бир айыл өзүнүн укугун абдан катуу коргогон, керек болсо башка айылдын баягындай жаман адаттарын өзүнө кабыл алдырган эмес, керек болсо аларга үйрөткөн. Вот ошондой сонун тарыхый мүмкүнчүлүк мына бүгүн келди. Пирамиданы тескери коюп алганбыз да. Жогорку кеңешти башына коюп, жергиликтүү кеңешти аягына коюпчу. Мисалы үчүн Германияда андай эмес. Германияда жергиликтүү кеңештин депутаты болуп иштеген киши гана Бундестагга депутат боло алат да. Мына көрдүңүздөр кандай. Бул бирлик Германия эмес, көп мамлекеттерде ошондой да. Ошол эле учурда талдоочулар шайлоо күнү добуш берүүгө келгендердин активдүүлүгү төмөндөп кеткенин билдирип, буга ар кандай жагдай себеп экенин айтып келишет. Эмне себептен дагы адамдар дагы шайлоого көп баргысы келбей атат. Бир шайлоого бараткан адамдардын бир классы пайда болгондой ан сезимде элестетүү пайда болуп калды да. Бир өзгөчө привилегиясы бар. Бир элитанын өкүлдөрүнө алар мындай чындап жан дили менен өзүнүн добушун бергиси келбейт, анткени аларга ишенип арталышпайт да. А бул болсо негизи эле жалпы биздин шайлоо системасына көлөкө түшүргөн туура эмес нерсе. Бул нерсени жокко чыгарыш керек, анткени эртеңки күнү шайлоодогу электоралдык пассивдүүлүк төмөндөп атып, аябай мындай ылдыйкы деңгээлге түшүп калса, Кыргызстандын, өлкөбүздүн, элдин келечегин тандоодо мындай көпчүлүк катышпай калышы мүмкүн да. Бул маселе жалпы жалгыз гана партиялар үчүн эмес, бул биринчиден эл үчүн чоң маселе. Андыктан жарандар шайлоого сөзсүз катышып, жок дегенде каршы деген добуш берүүсү маанилүү экенин, тандоодо эл добушун бербесе залакасы эртеңки келечекке тиерин айтат. Соңку шайлоолордо добуш сатып алуу маселеси саясий жарыштардагы негизги көйгөй болуп келет. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы буга карата жаңы алгоритм иштелип чыкканын билдирди. Добуш сатып алууларга карата мындай бир тартип иштелип, алгоритм иштелип чыкты. Эгерде талапкер индивидуалдуу түрдө бир кичинекей масштабта бир добуш сатып алуу жүргүзүп атса, анда талапкер өзү четтетилиш керек. Эгерде партия тарабынан системалык түрдө жүргүзүлгөн болсо, анда партия дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Буга чейин өткөн шаардык кеңештеги шайлоодо добуш сатып алуусу аныкталган саясий партия жарыштан четтетилгенин кошумчалады. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян.
Кыргызстандын Соода Өнөр Жай палатасынын ийгиликтүү ишмердүүлүгү мамлекетибизде жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана калктын бакубат жашоосун камсыз кылууга түздөн-түз таасирин тийгизет. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Соода Өнөр Жай палатасынын 65 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Парламент жетекчиси палатаны мааракеси менен куттуктап, соода жаатындагы кызматташтыкты коңшу өлкөлөрдөн сырткары алыскы мамлекеттер менен да өркүндөтүшүбүз керектигин белгиледи. Учурда Соода Өнөр Жай палатасында 1500дөй ишкердик мекеме бар. Жарым кылымдан ашык тарыхы бар Соода Өнөр Жай палатасы бул аралыкта ишкерлер ортосундагы алаканы бекемдөөгө багытталган бир канча натыйжалуу бизнес форумдарды, көргөзмөлөрдү уюштуруп, анын негизинде өлкөнүн ички тышкы соода жүгүртүүсүнүн потенциалын жогорулатууга, бизнес климатты жакшыртууга өз салымын кошуп келет. Апта ичинде Соода Өнөр Жай палатасынын 65 жылдыгы белгиленди. Салтанатта сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстандын Соода Өнөр Жай палатасы ата мекендик жана чет өлкөлүк ишкерлер менен тыгыз кызматташып, улуттук экономикабыздын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошуп жатканын белгилеп, палатаны даталуу мааракеси менен куттуктады. Өлкөнүн экономикасы өнүгүүсү үчүн парламент керектүү мыйзамдарды учурунда кабыл алып берсе, аларды ишке ашырып, ишкерлер менен мамлекет ортосундагы көпүрө милдетин аткарууда Соода Өнөр Жай палатасынын ролу чоң экенин белгилеген төрага, учурдагы атаандаштыкка туруктуу экономиканы жаратуу өтө маанилүү экенине токтолду. Себеби азыркы тоодо атаандаштыкка туруктуу экономиканы жаратуу өтө маанилүү. Биз коңшу өлкөлөр менен гана эмес, алыскы мамлекеттер менен да соода байланышын өрнөтүшүбүз керек. Айрыкча ЭАЭ менен Katar, Avrupa'nın rıkımına, çıkuu mülkçülüklerin planlaştırıcıları, Kırgızistan'da eksportçular, Avrupa taşıyıp durgan tavarın 6000'den aşağı türünü vacip türüyor. Bundan dışarı biz büyülük sooda oyunlar geçiyoruz. Anlıktan Sooda Önür Jay palatası atalgan bağıtlarda iş albarısı şart. Соңку жылдары мамлекет тарабынан ишкерчиликти, айрыкча чакан жана орто бизнести өнүктүрүүдө ири программалар кабыл алынып, экономика жана каржы жаатында маанилүү реформалар, керектүү долбоорлор ишке ашырылып, жеке ишкерлерге ар тараптан колдоолор көрсөтүлүп, сырттан келген инвесторлорго шарттарды түзүүдө маанилүү кадамдар жасалып жатканын белгиледи. Жогорку Кеңеш ишкерлерге мыйзам жагынан шарт түзүп берсе, өкмөт ишкерлердин товарларын, тейлөөсүн жакшыртып, аны дүйнөнүн ар кайсы тармагына жеткирип берүүнүн камын көрөт. Президентибиз Садыр Кожоевич 5 жылдын ичинде ишкердин продукцияны 2 эсе көтөрөсүңүздөр деди. Эми ушу биз бөлөк жерге, бөлөк чогулуштарга караганда ишкердин продукциябыздын өсүшү ушунча пайыз болду дегенде көбү деле түшүнө бербесе керек. Бирок мына ошонун ар бир пайыздын артында сиздердин эмгегиңиздер турат. Өкмөт өзү биз эми 368 миңге жакын кишини өзүбүздүн бюджетибиз менен багабыз, бирок калган 7 миллион кишини багып аткандар мына дээрлик көпчүлүгү ушу залда отурасыздар. Андыктан Кыргызстандын экономикалык ландшафтын түзүүдө Соода Өнөр Жай палатасы негизги ролду ойноорун белгиледи. Соода Өнөр Жай палатасы ишкерлерге көмөк көрсөтүүдөн сырткары экспорттук потенциалды жогорулатууда орду жогору. Жарым кылымдан ашуун убакытты басып өткөн палатанын курамында учурда 12 ишкер кеңеш бар. Ошондой эле 50дөн ашык өлкөнүн палаталары уюмдары менен кызматташуу боюнча 60тан ашык меморандумга кол коюлган. Экономиканын өзөгүн ишкерлер түзөт. Канчалык ишкерлер күчтүү болсо, кубаттуу болсо, мамлекетибиз да күчтүү болот, бай болот. Элибиз дагы турмуш оңолуп, тейлүүлөр сапаттуу болот. Мына ушулардын баарын тең ишкер адамдар кылышат. Алардын алдында иштеген адамдар жана жумуш орундарын түзүп, ошо биздин элибиз өз мээнети менен мындай өздөрүн багып, менен мамлекетибизди байытат да. Эми алдыда кандай максаттар бар? Биздин максаттарыбыз алдыда чоң максаттар турат. Бизде президенттин программасы бар 20-40 деген. Бул туруктуу өнүгүү деген. Ушул өнүгүүнү ким кылат? Муну ушул биздин элибиз
Ишкерлердин соода жүгүртүүсүн колго алган Соода өнөр жай палатасы анын алкагында бир канча көргөзмөлөрдү, бизнес форумдарды уюштуруп, 2 жана көп тармактуу кызматташууларга жол ачып келгендиктен Кыргызстандагы бизнес коомчулук палатанын бул аракетин жогору бааларын билдирет. Ийгилик каалайбыз, дагы деле ушул сыяктуу ушундан да көп ийгиликтерге жетип, биздин ишкерлерди колдоп, ушундай эле натыйжалуу иш-чараларды уюштуруп, биздин ички жана тышкы Кыргыз Республикасынын соода жүгүртүүнү чыңдоо боюнча дагы деле көп эмгек сиңирет деп ойлойбуз. Соода өнөр жай палатасы жана бизнес форум жана бизнес делегацияларды тосуу, бул жерде делегацияларды алып чыгууда негизги ролду ойнойт да. Себеби чет жактагы президенттин, премьер-министрдин визиттери болгондо чет жактагы биздин бизнес коомчулуктун өнөктөштөрү көбүнчө соода өнөр жай палатасы менен иштешет. Ал эми иш-чаранын жүрүшүндө Соода өнөр жай палатасынын жана бизнестин өкүлдөрү мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн жана палатанын 65 жылдыгына байланыштуу министрлер кабинетинин ардак грамоталары менен сыйланышты. Ошондой эле күндүн экинчи жарымында Экспо 2024 аталышындагы көргөзмө өткөрүлдү. Мирлан Маматалиев, Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Узап бараткан аптада Бишкекте Кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясы ачылды. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылган академия 3 гектардан ашыгыраак аянтты ээлейт. Жаңы имаратта футбол талалары, машыгуу аянтчалары, мейманкана комплекси, футзал оюндарын өткөрүү үчүн спорт зал, мындан сырткары зал, трибуналар, кафетерий жана башка заманбап объектилер бар. Имараттын ачылыш аземине Азия футбол конфедерациясынын президенти Шей Сальман бин Ибрагим Аль-Халифада катышкан. Ушул эле күнү мамлекет башчысынын катышуусунда Бишкектин четиндеги Орок айылында футбол үчүн Мурас Юнайтед окуу машыгуу базасы ачылды. 6 кабаттан турган жаңы база эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап инфра түзүмдү камтыйт. Ал эми базанын спорттуу комплексинин аймагында жасалма чөп менен капталган 2 кичи футбол талаасы, 420 орунду трибуналардан турган негизги гибриддик талаа бар. Узап бараткан аптада Бишкекте Кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясы жана Орок айылында футбол боюнча Кыргызстандын курама командалары үчүн Мурас Юнайтед машыгуу базасы ачылды. Ачылуу аземине мамлекет башчы Садыр Жапаров өзү катышып, өлкөнүн экономикасы, жарандардын бакубаттуулугу алдыга жылып жатканын белгилеп, анын ишинде дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулгандыгына токтолду. Мындан тышкары Садыр Жапаров бул 2 аянтча тең футболчулар үчүн жооптуу мелдештерге жана беттештерге толук жана натыйжалуу даярдана турган бардык шарттар түзүлгөнүн кошумчалады. Өзүңүздөргө маалым, улуттук курама командабыз 2026 жылкы дүйнөлүк чемпионаттын 3-чү тандоо раундуна катышып, күчтүү атаандаштар менен беттешип, татыктуу оюн көрсөтүп келе. Мына ушул жааттагы иш-аракеттерибиздин бири катары биз бүгүн 2 маанилүү объектини ачып жатабыз. Экөө тең биздин курама командалардын окуу жана машыгуу базасы болуп саналат. Бул жайлар футболчуларыбызды даярдоо базасынын ролун аткарат. Бул 2 объектиде тең бардык футболчулар үчүн жооптуу мелдештерге жана беттештерге толук жана натыйжалуу даярдана турган бардык шарттар түзүү максаты коюлган. Ошондой эле ачылуу аземине Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа да катышып, жаңы база таланттуу футболчулардын Кыргызстанды эл аралык деңгээлге көтөрүүгө маанилүү аянтча болоруна ишеним билдирди. Эл аралык стандарттарга шайкеш келген жаңы база Кыргызстанды эл аралык аренада даңазалай турган таланттуу футболчулардын жаңы муундарын даярдоо үчүн маанилүү аянтча болоруна ишенем. АФК жаш оюнчуларга мүмкүнчүлүк түзүп, алардын кесиптик өсүшүнө көмөк көрсөтүү менен өлкөдө футболду өнүктүрүүнү уланта берет. Бул өзгөчө окуяга менин катышуум мен үчүн абдан чоң сыймык.
Мурас Юнайтед машыгуу базасынын жалпы аянты 10.356 чарчы метр болгон мейманкана комплекси менен 6 кабаттуу имарат түзөт. Анда командалар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, спа зонасы, ашкана, фитнес залы, офис жайлар, мейманкана, эс алуу зоналары, ошондой эле иш-чараларды өткөрүү үчүн ресторан каралган. Мындан тышкары спорт комплексинин аймагында жасалма чөп менен капталган 2 кичи футбол талаалары каралып, аба таяныч курулмасы менен жабык футбол талаасы да комплекстин аймагында орун алган. Бул футбол гана үчүн эмес, Бишкек шаар гана үчүн эмес, жалпылай өлкөбүз үчүн, мамлекетибиз үчүн өтө белгилүү иш-чара болуп эсептелинет. Анткени бул биздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнүн дагы бир көрсөткүчү, дагы бир белгиси деп эсептесек болот. Өзүңүздөр байкап турганыңыздардай, бардык чөйрөлөрдө, бардык багыттарда ошондой өркүндөп өсүүлөр келатат. Биз дагы ошол спорт жаатында өзгөчө футболдо артта калбай, замандын талабына лайык болуш үчүн, замандын талаптарына жооп бериш үчүн ошондой инфратүзүмдөрдү мамлекеттин албетте жардамы менен куруп келе жатабыз. Ошондой эле конокторго жана кызматкерлерге ыңгайлуу болушу үчүн 120 орундуу уна токтотуучу жайлар да бар. Ал спорт күйөрмандары эми алдыда өлкөнү эл аралык деңгээлге көтөрө тургандай футболчулардын чыгышына үмүтү чоңдугун билдиришти. Президентибиз баш болуп ушул жакшы көңүл бурутат спортко. Жакшы көңүл жубатарлык мындай өнүгүүлөр болуп атат да ушу футболго. Мындан дагы өнүгүп, ушу бизден дагы жакшы футболисттер чыгышын каалайт элек. Жаштарга условия түзүп берип атат. Мен неберем дагы азыр ошо бир командада ойноп жүрөт. Биз ошо неберем үчүн аябай келечегине сүйүнүп атабыз. Ушу жакшы келечек түзүлүп атат жаштарга деп. Муну менен катар эле Кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясы аталышы менен эшигин ачкан мекеме жалпы 3374 гектардан ашуун аянтты ээлеп, заманбап спорттук объектилерден турат. Башкача айтканда, азыркы академиянын ордуна буга чейин шаардык полигон жайгашкан. Бирок мамлекеттин жана өнөктөштөрдүн аракети менен аймак тазаланып, футбол комплексин өнүктүрүүгө даярдалган. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, ардагерлери арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Талантбек Алиев бир гана футболдо эмес, соңку учурда спорттун бардык тармагында өсүүлөр болуп жатканын белгиледи. Талантбек Алиев спорт тармагындагы абал менен ой бөлүшүп, Советтер Союзу тарагандан кийин дээрлик көмүскөдө калган спорт тармагы акырындык менен өнүгөт деген пикирде. Спорт абалы боюнча айтып кетсек, биз Советтер Союзу урагандан кийинки спортко деле көп көңүл бурулган жок. Анткени себеби өзүбүздүн бутубузга тура албай аткандан спортко деле көп кишилердин көңүлү туура келбей калды. Ал кишилердин деле эми айтып кетсек мүмкүнчүлүгү болбой калды. Спортко караштуу кишилер да жок болуп калды. Азыркы кезде биздин спортко жакшы көңүл бурулуп атат десек жаңылбайбыз. Эмнеге дегенде азыркы мезгилде биздин ушул мамлекетте болуп аткан спорт жагындагы, спорт чөйрөсүндөгү чоң залдар курулуп атат. Мисалга айтсак, Жалал Абадта футбол боюнча академия ачылды. Кечээ эле күнкү Мурас Юнайтед деген футбол аянтчалары ачылып атат. Спартак стадиону көп жылдан бери каралбай калган, элге эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Дегени менен Бегалиев спортко ар дайым көңүл буруп туруу зарылдыгын айтып, мурунку мыкты спортчуларды спорт дүйнөсүнөн четтетпей, машыктыруучулукка тартуу керектигин кошумчалады. Себеби күчтүү машыктыруучулар Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен, ул кыздарды тарбиялоого эмгеги зор деген ойдо. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Жума Баян. Өтүп бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.